Саламатсызбы Нуржигит агай, жубайыңыз тууралуу айтып бересизби деп билдирүүсүн узаткан экен. Чындап эле ошол жубайыңызды, өзүңүздүн үй бүлөңүздү коомго алып чыкпайсыз да? Анан ошону да билгиси келип атат окшойт телегөрүүчүлөр. Эми билесизби, баягы жеке нерселер бар да. Орусча личная жизнь деп коет, англисче private life деп коет да. Бул биздин динибизде деле бар, салтыбызда деле бар. Мындай ачып көрсөтө бербеш керек. Азыр мына карасаңыз, Инстаграмга коюп атат, аялдардын сүрөттөрүн коюп атат. Өткөндө бир ролик чыкты да. Досу келип айтып атат, сенин аялың мага жакты депчи. Анан досу арданып атат. Анан айтып атат, сен эмне арданып атасың? Өзүңдүн сүрөтүн коюп атпайсыңбы? А мен лайк деп бастым бул жака. Мага окшоп жактыргандар аябай көп экен. Теңин жарымынан көп эркектер болуп атат депчи. Көрдүңүзбү, бул намыс маселеси бар, көз маселеси бар. Адамдын да көзү ушундай нерсе дейт да. Төөнү дейт казанга асылайт, адамды мазарга асылат деп коет. Ошол көрүштөндө жаткандардын 80% туруп келип, биз көздөн өлдүк десе ишенгиле дейт. Ошон үчүн мына бала бакыраны көрсөтө бербеш керек, үй бүлө жөнүндө айта деле бербеш керек. Ал эми жеке жашоо. Анан эми коомдук иштер менен алек болгондон кийин ансыз деле баягы коомдун көзөмөлүндө жүргөн адамсың. Ошон үчүн эми рахмат үй бүлөмө кызыкканыңызга. Кудайга шүгүр эми баягы бешенеге мен бир чыгарма жазганмын. Эсине кайткандар болсо деп. Ошонун башында бир эпитет деп коебуз, бир сөз бар да. Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү депчи. Ошон үчүн ар бир жубайларга, ак нике жубайлардын баардыгына бакыт тилейм, береке тилейм, анан бал сезим тилейм.